Себастьян Леблойд, Монреалдан болот. Канаданын французский бөлүгүнөн. Апасы ресторанда официантка болуп иштечкен. Кедей жашашкан экен. Себастьян 12 жашынан баштап иштеп баштаптыр. Велосипед менен доставщик болуп иштептир. Азыркы күндө Себастьян Леблойд ийгиликтүү адамдардын катарын толуктайт. НЛП боюнча коуч тренер. Ошондой күчтүү адамдарды дагы дайыма Асель Сыдыкова алып келип бизге өздөрүнүн сабактарын бердирип турду. Ошо Себастьян Леблойдтун сабактарынан кыскача айтып берем. Анын кеңештери: сенин бизнесиң бул сенин ички дүйнөңдүн түз чагылышы. Кимдир бирөө жылына $20,000, а кимдир бирөө жылына $20 миллион киреше табат. Сенин жолуңда 4 негизги булут тоскоолдук бар. Улар кирешенин аздыгына, навыктын жоктугуна, товарообороттун аздыгына алып келет. Биринчи булут бул ишенимдин жоктугу. Ограничивающие убеждения. Башка адамдар жөнүндө ойлор, бизнес жөнүндө ошо убеждениялар. Булар подсознаниялык деңгээлде бизди токтотуп турат. Жашообузда күндө ишенимдерибиз кандай болсо ошого жараша болот. Экинчи булут негативдик эмоциялар. Жинденүү, кайгыруу, коркуу, таарынуу, күнөөлүү сезим, сатып кетүү сезим. Адамда негативдик эмоция жогору болгондо интеллект сразу ылдый түшөт. Интеллект ылдый түшкөндө бул адамды туура эмес чечимдерди чыгарганга түртөт. Ошондуктан биз мээбизден логикалык бөлүгүн өстүрүшүбүз керек. Үчүнчү, негативное мышление, негативдик ойлонуулар. Дайыма негатив жөнүндө ойлонуп жүрсөң, жашооңо да негативтерди жаратасың. Төртүнчү, ички конфликт. Биз ушул 4 булутту алып салганда гана күн көрүнөт. Башкача айтканда энергия, күч, жарык пайда болот. Ушул булуттар биздин ички жарыгыбызды блоктойт. Ушул булуттардан чыгышыбыз керек. Ишеним бул терең орноп калган ой. Биз аны факт, чындык катары көрөбүз. Ишеним менен факттын эмне айырмасы бар? Фактты өлчөй алабыз. Мисалы, линейка 12 см, 120 дециметр деп. А ишеним кантип пайда болот? Ар кандай ресурстан, ар кандай булактардан пайда болот. Жашообуздун ар кандай убактарында пайда болот бала чагыбыздан бери. Биздин ойлорубуз подсознаниябызда орноп калган. Ушулар бизге ишеним болуп кирип калган. Эгер өзүңө болгон ишенимдүүлүктү жогору кылгың келсе, адамдар менен тез тил табышып кеткен адам болгуң келсе, бизнесиңден кирешени 200% көбөйткүң келсе, анда мышленияны, оюңду өзгөрт. Мисалы, менин колумдан келбейт, мен сулуу эмесмин, мен тартынчакмын деген сизде ойлор бар болсо, ошондой ишенимдер бар болсо, аларды антонимин жазып чыгып, ошолорду кайталаңыз. Менин колумдан келет, мен сулуумун, мен чечкиндүүмүн деген сөздөрдү. Аларды кечке кайталай берсек, бизге ишеним болуп орноп калат. Эгер биз оюбузду өзгөртүп, ишенимди пайда кылып алсак, биз бизнесибизди өзгөрөт, жашообузду өзгөрөт. Баалуулук бул биздин жашообуздун эң маанилүүсү. Биздин жүрүм-турумубуз биздин баалуулуктарыбызга негизделген. Биздин баалуулуктар үй-бүлө, жумуш. Биздин түпкү баалуулуктарыбыз биздин маданиятыбызды түзөт. Сенин баалуулуктарың менен сенин өмүрлүк жолдошуңдун же болбосо бизнес партнерыңдын баалуулуктары дал келиши керек, ийгиликтүү болуш үчүн. Баалуулуктар булар эркин болуу, башкаларга жардам берүү, байлыкты жайылтуу, ийгиликтүү болуу, ийгиликтүү жумуш. Ушулар жөнүндө НЛП курсунан кенен окуп үйрөнүп алсак болот экен. Ийгиликтүү адамдардын фразалары. Эгер сен кедей болуп төрөлсөң, бул сенин күнөөң эмес, сенин катаң эмес ал. Эгер сен кедей болуп өлсөң, бул сенин күнөөң, сенин катаң. Билл Гейтс. Эгер сен 40 жашыңда миллионер болбосоң, демек сенде проблема бар дейт. Джек Ма. Лидер ага кызмат кылган адамдардын саны менен өлчөнбөйт. Ал өзү канча адамга кызмат кылды, ошону менен өлчөнөт. Джон Маквелл. Лидерлик бул адамдарды шыктандырган жөндөм. Джон Маквелл. Шыктандыруу бул НЛПны жашоодо колдонгонду билүү.
Себастьян Леблоид. Расита Касагай. Болгар